28 жаштагы Өзгөн районунун тургуну Кыргызстандын аймагына тыюу салынган ар кандай террористтик топторго интернеттеги шылуундар аркылуу аралашып калган. Ага социалдык тармактардан тынымсыз үгүттөөчү каттар келип азгырылган. Мындан улам 3 жылга эркинен ажыратылган. Мыгалым бирок өздөрү мындай чыгат экен, анан баягы басканыңызды өзү чыга берет экен да. Сизге азыр мен түшүндүрө албай атам. Анакта баягындай диний убакытында нерселер чыгат. Азыр бизи жаш балдарга айтып элем, ошо түшүнбөстүктөн, ошондуктан баскандар ошо мага окшоп зыян тартпагыла, баягындай түшүнмөчүлүк болбагыла деп айтып элем. Экстремизм жана терроризм Кыргызстан жана бүткүл дүйнөлүк коомчулук үчүн олуттуу коркунуч жаратат. Кыргызстанда иштөөгө тыюу салынган террористтик жана экстремисттик 21 уюм бар. Мындай террористтик уюмдарды алдын алуу үчүн атайын пробация департаменти иш алып барат. Жаңы институт Кыргызстанда ачылган, пробация институту. Бул жаңы мондай социалдык, хукуктук институт деп эсептелет. Пробациянын кардарлары менен иштеп жатабыз. Пробациянын кардарлары бул өзгөчө категориясы бар. Пробация кардарларынын ичинде өзүнчө категория диний, экстремисттик жана террористтик боюнча соттолгондор. Өлкө боюнча пробация органдарынын эсебинде диний растоосу бар. Анча оор эмес диний кылмыштар боюнча соттолгон 138 жаран бар. Ал эми Ош шаарында экстремизмге карата соттолгон 14 жаран катталган. Алардын баары пробациялык көзөмөлгө алынгандар. Алдын алуу боюнча атайын казият менен, теологдор менен биргеликте атайын иш-чараларды өткөрөбүз. Ай сайын биздин пробация органына келип, ошол профилактикалык маектешүүлөрдөн өтүп турат. Алардын жүрүм турумун, жашаган жерин биздин кызматкерлер ар дайым контролго алып турушат. Кайсыл жерде иштеп атат, кимдер менен жүрөт, бул биздин контролдо болот. Деген менен мындай террористтик жана экстремисттик уюмдарга киргендердин көбү диний сабаттуулуктун жоктугунан бул кадамга барышат. Мындай коркунуч акыркы учурларда жаштар арасында күч алган. Бул эң чоң көйгөйүбүз биздин бүгүнкү күндө. Бул диний сабатсыздык жана светтик билимин дагы тайкылыгы келип чыгып атат да. Негизи эле жалпы алганда ушул билимсиздиктин айынан, маалыматтын жетишсиздигинен ушул нерселерге кабылып калып атат. Мамлекетибиздин ичиндеги диний кырдаал боюнча ошол эле жанагы жогоруда айтып өткөндөй диний сабатсыздыктын айынан көп багандай түшүнбөстүктөр келип калып атат да. Ошол түшүнбөстүктөрдү биз азыртадан жойбосок, жана сөзүмдүн башында тиякта дагы айттым, бул радикалдашуу, экстремизм, терроризм багытына кадамдап барып ошол жака өтүп кетиши ыктымал. Өткөн жылы пайда болгон коронавирус пандемиясы террордук коркунучка каршы туруу ишин дагы бир кыйла татаалданткан. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.